Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Кудай атабыздын ырайымы жана тынчтыгы сиздер менен болсун. Бүгүн биз сиздер менен Иса Машаяктын кереметтери аттуу насаат сөздөрдүн топтомун улантмакчыбыз. Өткөн насаат сөздө биз сиздер менен Исанын кереметтери жөнүндөгү биринчи насаат сөздү караганбыз. Ал Исанын 5 нан жана 2 балык менен 5000 адамдын курсагын тойгузушу. 5 нан жана 2 балыкты 5000дей адамдын курсагын тойгуза алгыдай кылып көбөйткөндүгү жөнүндөгү кереметти жана Иса ал кереметти эмне үчүн көрсөткөндүгү жөнүндө караганбыз. Эгерде сиз аны көрө элек болсоңуз, бул видеонун аягындагы шилтеме аркылуу көрсөңүз болот. Иса Машаяк жер үстүндөгү жашоосунда көптөгөн кереметтерди жасаган, бирок алардын бардыгы жаңы келишим китептеринде жазылган эмес. Бул жөндө Исанын сүйүктүү шакирти Жакан төмөнкү сөздөрдү айткан. Иса шакирттеринин көз алдында көптөгөн кереметтерди көрсөттү, бирок бул китепке алардын бардыгы жазылган жок. Демек, Иса Машаяк жер үстүндөгү жашоосунда көптөгөн кереметтерди көрсөткөн, жана алардын бардыгы китепке жазылган эмес. Ал эми биз болсо жаңы келишим китептерине жазылган 37 Иса көрсөткөн 37 кереметти карап чыгып, Иса ал кереметтерди эмне үчүн жасагандыгын түшүнөбүз. Бүгүн биз сиздер менен Исанын 5 оорлуу адамды айыктыргандыгын карайбыз. 5 оорлуу адамдын айыгышы. 5 оору деген эмне? Бул адамдын бүткүл денесин жара баскан жугуштуу оору. Мындай оору менен ооруган адамды кебетеси көбүнчө коркунучтуу болуп калат. Бул окуя 3 жакшы кабар китептеринде кездешет. Биз убактыбызды үнөмдөө үчүн алардын бирөөнү гана карайбыз. Ал эми сиздер кааласаңыздар, бул төмөндөгү шилтемелерди дагы карап чыгып толуктасаңар болот. Анда эмесе биз сиздер менен Лука жазган жакшы кабар 5 бөлүм 12 аяттан 15 аятка чейин бирге карайлы. Мен сиздерге бул үзүндүнү окуп берейин. Иса бир шаарда жүргөндө бүт денеси пес болгон бир адам келди. Ал Исаны көргөндө анын бутуна жыгылып: "Теңир, эгерде сен кааласаң, мени таза кыла аласың", деп жалынды. Ошондо Иса колун сунуп, ага тийгизди да: "Каалайм, таза бол", деди. Ал ошол замат пес оорусунан айыгып, таза болуп калды. Исага: "Эч кимге айтпа, бирок ыйык кызмат кылуучуга барып көрүн. Өзүңдүн тазаланууң үчүн Муса буйругандай курмандык чал. Бул аларга күбөлөндүрүү болсун", деп буйруду. Бирок ал жөнүндө барган сайын көп айтыла баштады. Анын сөзүн угуу үчүн жана ооруларынан айыгуу үчүн эл агылып келип жатты. Бул кыска үзүндүдө бүт денеси пес болгон адамды Иса айыктыргандыгы жөнүндө айтылат. Иса бул пес оорлуу адамды эмне үчүн айыктырды? Биринчиден, бул пес оорлуу адам Исага: "Теңир, эгерде сен кааласаң, мени таза кыла аласың. Башкача айтканда, мени айыктыра аласың", деп Исага жалынды. Ал оорусунан ушунчалык арылгысы келген. Ал айыккысы келген, бошонгусу келген. Албетте, ким эле болбосун мындай мүшкүлдөн, мындай азаптан, мындай оорудан сөзсүз айыккысы келет. Ар бир эле оорлуу адам оорусунан айыккысы келет. Бул адам Исага кайрылып: "Теңир, эгерде сен кааласаң", деп андан сурады. Ага жалынды. Байкасаңар, бул адам "Мен каалайм, мени айыктыра көр", деп өзүнүн каалоосун айтпастан, "Теңир, сен кааласаң", деп анын каалоосун өзүнүн каалоосунан жогору койду. Мындай өтүнүчкө Исанын жообу кандай болду? Иса: "Каалайм, таза бол", деди. Ал ошол замат пес оорусунан айыгып таза болуп калды. Кандай сонун, кандай укмуш керемет.
Эмне үчүн Ыйса аны айыктырды? Кандай деп ойлойсуздар? Ыйса аны эмне үчүн айыктырды? Биринчиден, Ыйса анын айыгышын каалады. Бул Ыйсанын каалоосу болду. Экинчиден, Ыйсага эч кимге айтпа, бирок ыйык кызмат кылуучуга барып, көрүнүп, өзүңдүн тазаланууң үчүн Муса буйругандай курмандык чал. Бул аларга күбөлөндүрүү болсун деп айтты. Демек, Ыйса бул кереметти башкаларга, өзгөчө дин кызматчыларына, ыйык кызмат кылуучуларга күбөлөндүрүү болуш үчүн ушул кереметти жасаган. Демек, бул керемет Ыйсанын Кудай убада кылган Машаяк экенин күбөлөндүрүү үчүн жасалган. Ыйса өзүнүн Кудай убада кылган куткаруучу Машаяк экендигин күбөлөндүрүү үчүн ушул кереметти жасаган. Ошондой эле бул керемет эмне үчүн ыйык жазуунун барактарына жазылып калган? Бул биз үчүн дагы күбөлөндүрүү үчүн жазылган. Ал эми Ыйсанын сүйүктүү шакирти Жакан жазган Жакшы кабар 20-бөлүм 30-31 аяттарда мындай деп айтылат. Ыйса шакирттеринин көз алдында көптөгөн кереметтерди көрсөттү. Бирок бул китепке алардын баардыгы жазылган жок. Булар болсо Ыйсанын Кудай уулу Машаяк экенине ишенишиңер үчүн, ишенип анын ысымына аркылуу өмүргө ээ болушуңар үчүн жазылды дейт. Демек, ушул керемет Ыйсанын Кудайдын уулу Машаяк экенине ишенишибиз үчүн жана ага ишенип анын ысымы аркылуу өмүргө, түбөлүк өмүргө ээ болушубуз үчүн жазылган. Сиз азыр ушул тапта кандай оору же кандай кесел менен күрөшүп жатасыз? Кандай оору сизди кыйнап жатат? Денелик оорубу же жандык, рухий оорубу? Руханий жактан же жандык жактан кыйналып жаткан жоксузбу? Пес оорулуу адамга окшоп сиз дагы Теңир, эгерде сиз кааласаңыз, мени таза кыла аласыз, мени айыктыра аласыз деп кайрылсаңыз болот. Болгону чын жүрөктөн, чын ниеттен ага кайрылып, чын жүрөктөн ага ишениңиз. Ошондо гана ал сизге жооп берет. Ыйсанын кийинки кереметинен көрүшкөнчө, Кудайдын тынчтыгы жана ырайымы сиздер менен болсун. Аминь.